Birdeysizler. Biz bütün Kırgızstan bolup жүрөбүz. Biz bölünbeybiz. Biz ulutuna, cerine, uruusuna karabайбыз. Biz çöntөгүндөгү акчасына, ээлеген кызматына, желкедеги көтөрүп жүргөн байлыгына карабайбыз. Bizge insan gerek. Bizge adam gerek. Bizge iman gerek. Biz ушул баалуулуктарды көтөрүп жүргөн саясий партиябыз. Biz eldik partiyabız. Biz sizler menen şayloo barбы, şayloo жокпу? Daim çoğu жүргөнбүz. Allah bizde ajıratпасын. Bizde Allah gana partiya menen элдин ортосун ажырата албаса, otu bir de bışıkası ajırata албайт. Ошол биримдигибиz кут болсун. Шайлоого аттанып бараткан азаматтар менен тааныштырып кетейин. Кайсыл жерде чыр чыкса, кайсыл жерде элдин башына апаат түшсө, ошол жерге көкүрөгүн тосуп, эл менен бирге деп өз өмүрүн, өз тажрыйбасын же Рахман акенин сол жагындагы турган азамат жигит аты Түрсүнбай. Фамилиясы Шарапов. Бизден Чоңалай районунан, бүтүн Кыргызстандан жогорку кеңешке талапкер болуп бараткан 93 жаштагы таятасы бар экен. Өмүрүн Аллах кут кылсын. Ошол киши жетелеп кирип мага, мына эти сиздики, сөөгү меники, ушул неберемди сизге тапшырдым деп батасын берип кетти. Мына ушул Түрсүнбай Шарапов деген жигитибиз бар экен. Бұл жерде Лейлек районунан, Баткен областынан депутаттыққа талапкер болып бараткан дагы бир азаматыбыз Керим мырза Лейлектен келди. Жанындагы турган Кара Суу районунан талапкер болуп баратат жаш жигит, чет өлкөдөн окуп келиптир, көптөгөн тилдерди билет экен. Азыр IT технология дейбиз, коопсуз шаар дейбиз, баардык ушул жаңы технология менен иштеп аткан мамлекеттик ишканада иштеп жүргөн азаматыбыз Медербек Малабаев деген азамат. Бир сөз менен айтканда, биздин арабызда бир да базар ком жок. Бир да заправкада бензин куйган киши жок. Бир да улак чапкан киши жок. Бир да бир мамлекеттик казынага кол салган, элдин назарынан калган инсандар жок. Биздин катарыбызда жалаң маңдай тери менен, ак эмгеги менен, өзүнүн печенестери менен, билими менен, илими менен ушул даражага жеткен азаматтар баратабыз. Эмне үчүн баратабыз? Кыска 4 сөз менен айтам, калгандарын талапкерлерге беребиз. Себеп биздин 11 күнүбүз жок болду. Кыргызстанда билесиздер, 44-45 район бар, шаарлар бар. Ар бир күнү 2ден районду кыдырсаң дагы жетишпейбиз. А келбей калсаң, ушундай койду деген. Анан жазышат, биз силерди колдойбуз. Колдосоңуздар, барсак да барбасак да, силер жетишкиле, башка жака көбүрөөк баргыла деген тилегиңерди билдирип бизди колдоп турушуңуздар керек. Мына Кара Суу районунун өзүндө эле 3 жерде жийип. 3 жерде. Болбосо айтышыңыздар керек да. Кара Суудан ушундай азаматтар бараткан экен. Биз келбесеңер дагы азыр телефондон баарыңарды көрүп атабыз, баарын угуп атабыз. Биз сиздер менен убактыңыздарды коротпогула дешиңиздер керек эле. Жок, келсин дедиңиздер, келдик. Кана силерде эмне суроолор бар деп. Бересиңер суроолорду, жооп бергенге даярбыз. Рахман аке 40 жылдан бери айтып келатат. Ушул 40 мүнөттө 40 жылдагы айткан сөзүнөн көп сөздү айта албайт да. Мен 30 жылдан бeri айтып келетем. Исхак Абсаматович 25 жылдан бeri айтып келетет. Курсан мырза соңку 15 жылдан бeri айтып келетет. Иштеп келетет, деп келетабыз, көрсөтүп келетабыз. Дагы деле сурай берет экенсиңер. Максатыңар неме деп? Максатыбыз мамлекет. Ойлогонубуз эл. Келечегибиз кыйнайт. Ушул жол менен баралы керек. Биз бүтүн жараткандын буйругу менен, сиздердин колдооңуздар менен барып калсак,
Мына көчөдө сулуу болуп илинип турган балдардан айырмабыз ушул болот. Өңүздөрдөгү сүрөт тартабыз. Көчөдө илинбейбиз. Керемет сөздөр билип коюшту. Ошол ар кандай партиядан барып, бүгүнкү жогорку кеңештен отургандардын 90га жакыны кайра баратат. Бирок башка көйнөк кийип алган. Башка шапканы кийип алган. Көрүнбөй, билинбей, кээ бир акылдуулары алдына жаштарды түртүп бекинип өзү баратат. Эртең ал жаштардын баарын сүрүп чыгарат. Ассаламу алейкум деп силер менен саламдашкан өздөрү келет. Анан санды тарс жабасыңар дагы атаңдын көрү баякылар го деп айтасыңар. Жалганбы? Ушундай болуп атабы? Ушуга акылыбыз жетип атабы? Жеткенден кийин ошого каршы биз эл катары тура алабызбы? Биздин адамдык касиетибиз жеңеби? Же бир кесе шорпо жеңип кетеби? Же баягы чайга түшкөн чымындай тыбырчылап чөгүп кетебизби? Биз адамбыз го. Биздин эркибиз бар го, биздин акылыбыз бар го. Биз бүтүн Кыргызстан партиясы мондай партиялык шайлоо дегендерди түбүнөн жоготушубуз керек. Bizde Kırgızstan'da balam çıkarbayla koyçu soğuyunda suranır. Bunday raka koysanlar bolmağı eкен de köle köreke. Nemeni? Sizlerge maylı, bizge maylı emes bolup atpayı. Sizler biyaktı qarap oturasınlar. Biz biyaktı qarap turabız. Sizlerge maylı. Meni ушундай kızda kıynap alıp turup ayagında özüңdü kara dep koyasınlar da. Денсаулык керек балам деп коясыңар. Ажайып бир элибизде биз. Мына ушундай ниет менен баратабыз. Бизге 120 депутаттын кереги жок. Биздин Кыргызстанга 60 депутат жетиштүү. Бизге 25 министрликтин кереги жок, бизге 11 министрлик жетиштүү болот. Бизге Кыргыз өкмөтүнүн кереги жок. Эл тарабынан шайланган президент жеке керт башы менен жоопкерчиликти алып, өкмөттүн башында өзү туруш керек. Biz ушундай жол менен барышыбыз керек. Эгерде биз көпчүлүк менен кече Кызылкыяда бирөө суроо берип атат ноокатта. Силер ушул ишти, ушул ойду ишке ашырыш үчүн канча депутат мандат керек дейт. Мен айттым 61 мандат керек. 61 мандат болсо, бүтүн Кыргызстан партиясы өзү өкмөттү курайт, өзү жогорку кеңешти жетектейт, анан кээ бир жанакындай инсандарды ордуна отургузуп мыйзам менен барганга мажбур кылабыз. Курсан мырза айтып атат, эгер 61 мандат менен барып калсак, жеген ичкендердин баарын кустуруп, ошолордун акчасынан сырткы карызды төлөйбүз дейт. Исхак Абсаматович айтып атат, эгер биз 61 мандат менен барып кала турган болсок, Союздун мезгилиндегиндей мектеп, Союздун мезгилиндегиндей оорукана, Союздун мезгилиндегидей пенсионерлерге ардак, атак, даңкты кайтарып беребиз деп баратабыз. Биздин максатыбыз ушул. Бир жерге мектеп курабыз, бир жерге көпүрө курабыз, асфальт басабыз, шагыл төгөбүз, мечит курабыз, бала бакча курабыз деген ал биздин жумуш эмес. Аны шыйрагына чаап, өкмөттү иштетебиз. Ал өкмөт куруш керек аны. Жогорку кеңеш улак тарта турган жер эмес. Жогорку кеңеш кимдин акчасы көп экен деп казино ойной турган жер эмес. Жогорку кеңеш күрөшө турган жер эмес. Жогорку кеңеш мыйзам жаза турган жер. Эми ойлогула өзүңүздөр туугандар, мыйзамды кимдер жазат? Акыл эси ордунда өзүнүн фамилиясын жаза ала турган, жок дегенде мектепте Энетил деген китепти окуган, чоң атасынан кийин бабасы бара турган, ушул нерселерди билип жаза ала турган, ата атка така как деп жазышты үйрөнгөн бала керек. Кандай дейсиңер? Өзүнүн фамилиясынан 3 ката кетирип, географияны түшүнбөгөн, билбеген, bir şaharda teң экиге бөлгөн, баарын билесиңер да, мага айтып турасыңар анан. Бирок сен айт дейсиңер да, мени бирөө башарып билип окуп калбасын деп. Баарын билесиңер, силерге айтыштын да кереги жок. Түшүнөсүңөр. Мына ошондой сыртка чыкса жер караткан
Kırgızstan'da uyat kılgan azamat al жерге барбаш керек. Кандай дейсиздер? Эми ошолорду аттантып, атка минели баса да көтөрүп барып отургузуп, ак үйгө жиберип аткандар ким? Менин касиеттүү Кыргызстандын эли. Эми үчүн шорпосун ичип алдым эле, насияга пул алып алдым эле. Дагы кандай? Өзүбүздүн айылдан экен, биздин уруудан экен. Шундай балалар менен бийликти балага айландырып атабыз. Эми көзүбүздү ачалы да токтойлу. Өзүңүздүн айылыңыздан болуп эмес, өзүңүздүн балаңыз дагы бүгүн колуңузга бир сындырымдан салып бербейт. Ойлонбойлу ушуну. Эми үчүн сыртта жүргөн миллиондогон кыргыз жигиттерибиз, кыздарыбыз неге ыйлап кайрылып атат? Ата ошолордун акчасын алба деп. Апа ошолордун чайын ичпе деп. Эмнеге кыйкырып атат? Апа ошолордун алып келген нан менен менин баламдын оозуна салба деп атат. Ата алар эмес силерди мен багып атам деп балдарыңар ыйлап атат. Укпай коюп атабыз да. Напси бала жаман экен да. Биз акыл менен тандабай, кара курсак менен тандап атабыз. Кандай дейсиңер? Мына айрыкча кара сулук туугандар, силер базарда өтө жакшы билесиңер да. Айланайын бир масти тандаганы барганда 4 саат жүрөсүңөр го. Укалап көрөсүңөр, жыттап көрөсүңөр, ачып көрөсүңөр, кайрып көрөсүңөр. Ал деген бир 3 айлык кие турган масты бар. Ками барбы деп бир кетесиңер. Айланып келип ойлондуңбу дейсиңер. Ооба. Камперге ошентип алып бересизби? Масты. А эмнеге мамлекеттин тагдырын чече турган депутатты бар-барака деп эле бир каса шорпого бата берип бересиңер? Неге? Ушул депутат, мамлекеттин тагдырын чече турган депутат бир марсыдан арзанбы? Кандай дейсиңер? Айланайын, 2 сааттан кийин түшүп кала турган самсаны да аягыны карап, биягыны карап, аркасы күйүп калган эмеспи деп бир самсаны 2 саат тандайсыңар. Неге депутатты тандаганда, президентти тандаганда бар-барака кылып эле уруп бересиңер? Неге? Кайдыгерлик. Өз тагдырыңа өзүң кайдыгерсиң. Козу алып атканда дагы барып, кабыргасын кармайсыңар, тишин ачасыңар, бутун кармайсыңар. Адам тандап атабыз го балар. Адам тандап атабыз. Неге ушундай болуп калдык биз? Эми Кудай кааласа, козунун семизин тандагыла, депутаттын арыгын тандагыла. Малдын семизи жакшы, адамдын арыгы жакшы. Ол семирген киши барган жеринде уктап калып чатак болот. Мына семизин тандайбыз дейт. Семизин тандасаңар, ошол Кудай ыраазы болуп кете тургандай кылып оозуңарды майлайт. Мал семирсе ооз майлайт дейт. Адам семирсе 30 жыл болду майлagан. Баракелди. 30 жылдан бери майланып жүрүп, сиз да мага окшоп же семирбепсиз дейт. Мына ушул нерселерге көңүл буралы. Бүтүн Кыргызстан бул элдик партия. Бүтүн Кыргызстан чападан чалгыз элдин көйгөйүн биз болбой көтөрүп атабыз, көтөрө беребиз. Бүтүн Кыргызстан депутат болгон жок, 11 жылдан бери мен жумушсузмун. Бирок депутаттар көтөрбөгөн маселелерди көтөрүп келатабыз. Көбүңүздөр ойлойт экенсиздер, Мадумаров депутаттар. Жок, мен 11 жылдан бери жумушсузмун. 2009 жылы мамлекеттик кызматтан кеткенмин, ошол бойдон ушул жерде турам, жүрөм. Мен ачкадан жок болгон жокмун го. Рызкын жараткан Аллах берет экен го. Бир нерсе десең, пенсионерлер айтат. Пенсия алып аткандан кийин, эми ушу мектептен айлык алып аткандан кийин, айлыкты силерге президент берип атабы. Же мына жерде сулуу болуп жазылып турган партиялар берип атабы. Айлыкты сиздин балдарыңыз берип атат. Кантип балдарыңыз иштеп атат, ошолор салык төлөп атат, ошолордун салыгын сизге пенсия кылып берип атат. 95-жылы Абсамат Масаевич менен ушул жерге келип чогулуш өткөнбүз. Кимдин улуумундун эсинде бар? Президенттик шайлоо болгондо эсиңердеби? Муздак жерге декабрда бизди киргизип койгон Кара-Сууда. Ошондо да коркуп көбүңөр келген эмессиңер. Масалиев менен жолугушууга барды деп
Куугун туктайт деп коркосуңар, атаны садакаларым ай. Ошол куугун туктагандар бүгүн кайда, биз кайда? Коркуп титиреп отургандар кайда, биз кайда? Бүгүн да айтып атасыңар, паспортубузду алып кетип баратат. Ким? Сиздин паспортуңузду үйүңүзгө кирип сандыктан алып кетип баратабы? Өзүңүз алып чыгып, колуңуз менен берип атасыз. Эмнеге? Ага паспорт берип атканда экинчи колу сизге бирдеме сунуп атат, аны алып атасыз. Чөнтөккө салып атасыз. Калганын 4 октябрда деп коюп атасыңар. Көз кысып мынтип. Эмнени сатып атасыңар? Намысыңды сатып атасың. Өзүңдүн атыңды сатып атасың паспорт менен. Кандай дейсиңер? Азыр мына Ош шаарына канча миң дедиңиз, курсаңыз санчы? Канча миң кара суулукту жерге алып барып каттапты. Жок, Ош шаарында шайлоо болуп атканда шаардык кеңешке кара суулуктардын жарымын Ошко көчүрүп коюпсуңар го. Кантип намысыбыз барып атат. Эгер Ошко каттоодон туруп алып, эртең балаңызга, небереңизге кантип сиз чек аласыз? Шаардык болуп туруп кара суудун бир сотук жерине ээ болбой каласыз. Аттың деп санча аласыз. 5 жылга чейин ошол жерге сиз ээ боло албайсыз салага. 1000 сом алам деп неберелердин ырысына балпайтып отургузуп коюп атасыз. Уят эмеспи? 13 миңдей кара суулук Ошко барып каттоого турдуңар. 1000 сом алабыз деп. Арабызда барбы ошондойлор? Бар, айтпайсыңар силер. Бар, былгытып коюп гана отура беребиз кара. Келгиле чындык үчүн баарыбыз чогуу күрөшөлү. Баарыбыз тикеден тике туралы. Биз бүтүн Кыргызстан саясий партиясы. Элдик деп кыйкырып атканыбыздын себеби сиздер колдоо көрсөтүп ошол жерге барып калсак, биз ушул максаттар менен барабыз. Барбай калсак, Аллах сактасын. Рызкыбызды жараткан берет. Биз бирөөдөн келип бир сындырымдан сурабайбыз. Biz ушул жолубуздан тайбайбыз. Себеп ушул үчүн туулганбыз, ушул үчүн жаралганбыз. Могул бараткан азаматтардын ичинде кээ бир партиялар айтып атат, жалаң аксакалдар бар атат деп. Бир инибиз айтыптыр, тиши түшүп калгандар бар деп. Акылдан ажыратпасын. Мына жерде тиши түшүп отурган аксакалдардын бардыгы 32 тиши аман болгондорго караганда 32 жол акылдуураак. Кандай дейсиңер? Биздин биринчи ондукта 4 жаш жигитибиз, кыздарыбыз бар. 30га да чыга элек. Кайсы партияда бар ошондой? Бизде толук кандуу талапкер алар. Биз чүмбөт кылып, маска кылып алдыбызга тагып алып, анан бүткөндөн кийин сен чыгып тур деп чыгарып коюп, ар жактан жети баштуу желмогуздай болуп өзүбүз чыкпайбыз. Биз ачык баратабыз. Биз түз баратабыз. Кудай кааласа, быйылкы жылкы шайлоо бир нерсеси менен өзгөчөлөнөт. Адамдарыбыздын, элибиздин көзүндө bir nur пайда болду, жүзүндө nur пайда болду, ишеним пайда болду. Мындан 5 жыл эмес, 3 жыл башта келип сүйлөшкөнүмдө таптакыр жүзүбүз башкача эле. Баарыбыз жер карап эле тура берет элек, таяктар менен жер. Азыр тике карап турабыз. Эмне үчүн? Аллах биздин тилибизге салды. Биз ойгондук, биз тизелебедик, биз тике турдук, биз адилеттик үчүн күрөшкө даяр болуп калган эл болуп калдык. Кандай дейсиздер? Менден сурады. 2 жолу шайландыңыз, 2 жолу өткөрбөй койду. Мунусунда кандай кылабыз деп. Мунусунда кандай кылышты мен эмес, сиздер чечесиздер. Эгерде тикеден тике туруп, адилетсиздикке каршы күрөшөбүз десеңиздер, биринчи катарыңарда мен туруп бергенге убада берем. Жетсе, мен жүрүштү Абсамат Масалиевичтен кийинки эле калган саясий романтик деп. Жок, мыйзам бузулуп, адамдын укугу тебеленсе, биз да күрөшкөнгө даярбыз эми. Биз адаңаттуулукту көрсөттүк. Биз мыйзамды бекем кармаганыбызды көрсөттүк. Мындан ары карай элдин каалоосу менен, элдин
кандай муктаждык болсо ошол муктаждарга тикеден тике турганга даярбыз. Аман бололу, бар бололу. Соңунда дагы бир эки ооз сөз сүйлөгөнгө уруксат бересиздер. Азыр атып сүйлөйлү десек, улуубуз Рахман ака экен. Таласта курсташтары окуган жигиттер, кыздары бар экен. Таласта ар бир үйдү ошол бүтүн Кыргызстандын штабы ушул жерде, ошолор аракет кылып чуркап атат. Бул киши Каракулжага тез келсин деп айтыптыр, өткөндө барып келди. Бул кишини Арабанга келсин деп айтыптыр. Бул кишини Базар Коргонго келсин деп айтыптыр. Бул киши өткөндө Алабырка менен Аксыга барып келди. Бул киши бүтүн Кыргызстанга бирдей таандык киши. Бул кишиге аксакал катарында соңунда беребиз. Бата бере турган деңгээлге келип калды. Өз айылына барып алып, бир жерде бата болуп аткан экен, дарбазанын сыртында турам дейт. Кирбейсиз Рахман ака деп атса дейт, аксакалдар келсин дейт. Өзү аксакал болуп калганын билбептир. 65ке чыкты. Кудай кут кылсын. Ошол 65 жаштын дагы жарымчалык өмүрдү кеминде берсин. Ошолар элге кызматы менен өткөргөндү насип кылсын. Сөз Исхак Масалиевден. Мен Масалиев Исхак, Кыргызстан Коммунисттер партиясынын жетекчисимин. Тайтам Карасулук, ата-бабаларым Кадамжай районунан. Кайненем Үсүкөлдүк, кайнатам Өзгөндүк. Балама келинди Аббашыдан алдым, кызымды Үсүкөлдө өрдүм. Эжем Таласка турмушка чыкты, карындашым Марымга турмушка чыкты. Кандай болот? Бул бүтүн Кыргызстан. Мен сизге айланайын тагалар деп кайрылбайм. Кыргызстандыктар деп кайрылам. Коммунист катары өзүбүздүн партиябыз шайлоого бара. Ойлонуп туруп, анан кийин ойлондук да. Бүгүн Кыргыз элинин жөнөкөй карабайым деп айткым келбейт. Жөнөкөй элдин өкүлү болуп, чыныгы элдин партиясы бүтүн Кыргызстан болду. Себеби шайлоонун алдында эмес, 7-8 жылдан бери бир багытта, бир уран менен, бир көз караш менен кетип атат. Бир оюн айтып атат. Элдин оозунда бүтүн Кыргызстан деген партия бекем турат. Сиз айтып атасыздар, добуш берип атабыз. Алдап атат, сатып алып атат. Мына Кара Суу районунда мындай тамаша кетип баратат да. Кара Суу районунун тургундары баары паспорттарды алмаштырып, бир фамилияга өтөбүз деп атат. Себеби кожоюн бир болуп атат да. Районду мен алам деген кишилер бар да азыр. Бирок сиздерди эч ким ала албайт. Алышы мүмкүн эмес. Бул туура эмес. 5 жылда бир жолу биздин жарандарыбызга укук пайда болот. Мына эми 4-октябрда келелки 5 жылга өзүбүздүн добушубуз менен айткандай Рахман акебиздин кызматына алып коюшту депутаттар. Бул элди күлдүргөн болсо, азыр 5 жылдан бери жогорку кеңеш элди күлдүрүп атат. Ишини кылбайт. Биздин белгилүү инсандар, артисттерибиздин кызматына алып алышты. Андай болбош керек. Депутаттар мыйзам жазыш керек, мыйзамды аткаруучу көзөмөлдөш керек. Депутаттар асфальт кылбайт, бештеке кылбайт. Бирок ал үчүн команда керек. Мен мисалы үчүн 3-4 мыйзамды санаштадым. Жакшы мыйзамдар, жеңилдик бере турган мыйзамдар, шайлоо кодекске өзгөртүү киргизип, элибизге мүмкүнчүлүк берели деген колдошкон жок. Себеби аларга ушундай шарт керек. Шайлоо деген бул байлардын оюну болуп атат. Кедейге мүмкүнчүлүк эмес. Нары тур. Акчаң барбы? Катарга тур. Акчаң жок болсо, кете бер. Ошол себептен барган сайын мына 2 шайлоодон бери биздин партиябыз, парламентибиз бир гана байлардын курамынан түзгөн. 30 жыл эгемендүүлүктөн кийин биз кайра 100 жылдык уранга келдик. 100 жыл мурда улуу Владимир Ильич Ленин башкарган бийлик өзгөрүлүп, бийлик толугу менен элге өткөн болчу. Курабыз деген
туура эмес болуп калды. 30 жылдан кийин кайра ушул уранга келдик. Бай кедей. Бийлик кимге таанымал? Байга. Бай ошол жерге барганда эмнени коргойт? Сиздерди коргойбу? Коргойт. Ал өзүнүн байлыгын көбөйтөм дейт. Азыр коркутуп атат мугалимдерди, милицияларды, чиновниктерди баарына. Силерге биз айлык берип атабыз, силер берген жоксуңар айлыкты. Өздөрү таап атат, эмгек үчүн алып атат. Эч кимде жарандарыбыз иштеп жатат, салыкты төлөнүп атат, тыш жакта балдарыбыз тапкан акча келип атат, налог төлөнүп атат, ошол налогдон биз депутаттар, мен азыр депутат эмесмин, 6 ай мурда тапшырдым. Бирок биз чиновниктер ошол акчадан айлык алып атабыз. Демек биз кызмат кылганга милдеттүүбүз, эл бизге милдеттүү эмес. Ошондуктан урматтуу туугандар, мен кайрылып айтырам. 4 октябрда шайлоо участкага барганда ар бириңиздер 8 номер бүтүн Кыргызстан партиясына колдоп берсеңиздер, айтып кетейин, бизге 15-20 орун кереги жок, бизге көп керек. Ошондо биз вада берген аткара алабыз. Бирок ага жетпесе деле биз аракет кылганга толук даяр болуп атабыз. Биз иштеп беребиз сиздер үчүн. Рахмат. Ассаламу алейкум, карасулук туугандар. Биз башкалардан өзгөчөлөнүп, завод, фабрика, үй, жол курабыз деп айтпайбыз. Бүтүн Кыргызстан партиясы, анын ичинде мен дагы. Биз бүгүн элге жетпеген үмүттү жемкорлорду, ууруларды жегендерин кустуруп, ошолордун акчасына, байлыгына башка мамлекеттен бир тыйын албастан заводу да, жолу да, үйү дагы жолуна курдурабыз. Бүгүн 4 октябрь, бул кандай күн? Бул тандоо, бул 3-чү төңкөрүш күнү деп айтсам жаңылышпайм. Мыйзамдын жолунда тагдыры чечиле турган күн. Бардыгыңарга кайрылып кетейин. Мен Кара Сууда төрөлүп, жараткандын амири менен, ата-энем берген тарбиясы менен катардагы жөнөкөй жоокерден генералга чейин жеткен. Биринчиден Алла Тааланын, экинчи Кара Суу элинин ата-энемдин салган салымы деп эсептейм. Эң негизгиси, бүгүнкү күн кандай күн? Урматтуу Кара Суу туугандар. Кара Суу биз мактанабыз. Эң чоң район деп. Ооба. Кара Суу районунун үстүндө кээ бир област Кара Суу коомун түзгөндөрүнөн мен биримин. Кандай? Мен бардыгы деп элди жаман деп айта албайм. Кара Сууда көбү күн карама. Бул ошол чоң жетекчилерге тиешелүү Кара Суу. Кара Суу элибизде кандай жаман сапаттар бар дейт. Кара Сууда жалпы элибизде эле, кээ бир адамдарда деп айтайын, элибизде эмес. Бул кошоматчылык, эки жүздүүлүк, ачкөздүк. Кыргыздын душманы кыргыз. Кыргызга башка душмандын кереги жок. Биз шундай отурбастан, моонда кылып жумбастан, билекти түрүнүп алып моонда кылып жүрүп, бирөөнүн аркасын чуркабастан, урматтуу Кара Суу туугандарым, 4 октябрь күнү жүрөңүздөр менен, бир ар намыс менен шайлоо күнү барып, урталган акчага алданбастан бүтүн Кыргызстанды шайлап бериңиздер. Бүтүн Кыргызстан жараткан колдоп буйруса, биз жеңебиз. Бүтүн Кыргызстан жеңүү менен бул биздин жашообузда өзгөрүү болот. Моонда ымыркайдын өзгөрүүсү болот. Бардыгы жыргал жашоодо болот деп айтсам жаңылышпайм. Эч ким бул жашоодо түркүп болгон эмес. Мен деген адамдар өтүп кеткен.
Чыңгыз хандар өткөн турган жерибиз 1-2 метр жер. Эч ким дүйнөсүн коşо алып кетпейт. Бирок Кыргызда жакшы бар. Ат оонаган жерде түк калат дейт. Ошондуктан атыбыздан жакшы из калыш үчүн, артыбыздан жакшы сөз калыш үчүн Кара Суу эли ушул 4-октябрь күнү эң жакшы добуш берет деген ишеничтемин. Бар болуңуздар, аман болуңуздар. Саламатсыздар, кымбаттуу туугандар, шайлоочулар. Кара Суу жөнүндө сүйлөп калдык, Курсанов мен ошону улап кетким келип атат. Кара Сууну Кыргызстанга таанымал кылган эки эле киши бар элек. Бирөө Райым Миллион, экинчиси Рахман Миллион. Азыр курсант генерал кошулуп калып, 3 болуп калдык азырчы. Бүгүн бүт Кыргызстан Кара Сууну карап турат да. Кара Суу эмне кылат экен депчи. Элдин аз келгенине адагам сымай, сиз мындай неме кылган, биздикилер мындай билдирбей туруп жайлай тургандар да биздикилерчи. 3 жерде бүгүн жолугушуу болуп атат. Мен Кара Суу элине атайын кайрылуу жасаганмын. WhatsApp'тан атайын жасаганмын, аны мына бардык уккан. 100 миң, 200 миң деген адамдар көрүп, ошого өздөрүнүн макулдугун, ыраазычылыгын айтып атышат. Эми мындай. Эң негизги маселе бүгүн айылдык деңгээлден өдөрак чыгыш керек болуп атат да. Райондук деңгээлден да өдөрак чыгыш керек. Айылдын маселесине байланбаш керек. Туугандар, мамлекеттин келечегин ойлогон адам тууганына карабайт, классташына карабайт, кудасына карабайт. Ал деген мамлекеттин деңгээлин ойлонгон адам кылынат. Кыргызда бир жакшынакай макал бар да. Туугандуу биде иман жок, имандуу биде тууган жок дейт. Бүгүн биз ошону каттуу карманышыбыз керек болот. Мен мына деген суроолорду берет. Рахман ака, Мадымаров сизди канча акчага сатып алды деп. Мени сатып алган эмес. Мен айттым, мен бир жолу мына Петропавловскдагы убактылуу иштеп жүргөндөр менен адакана көз жолугушуп келатып, поездда келатабыз Астанага. 2 саат жүргөндөн кийин адакана адака бир кофе ичсек болот эле дейт. Ичейlik десем, пулуңуз барбы дейт. Бар dedim. Sende diyse bende yok dedi. Ha bende var dedim. Onda içeylik dedi. Kofi alıp verdim. İki de bileşem alıp verdim koşu. Men suradım Adakan. Ya o karkıranı sat ürgen dedi. Şunun pulu kayakta dedim. Sat ürgen bolsa birer milyar bulur dedi. Öyle mi? Tuğanlar, uşunda bir uşaktı taratkan, kayerge varsan öyle şu karkıra da öyle çığa kılat da. Bolgo diyorum oşol, eskirmedi onun bardıgısı. Madımarov çalı Kırgızstan'a güygön başkadan demeyen bilbeyin. 10 yıldan bir memleket buluş gerek, prezidentlik başkaruğa ötüş gerekti. Bunu azırkı eldin oygonğonu oşol 10 yıldık süylөгөн sözdün жыйынтыгы болуп атат. Россияда жүргөн балдарыбыз мигранттар, миллион бала жүрөт. Ошол жерге канча жолу мен чогуу барып, жолугушууларды өткөзүп келдим. Килеге акчаны төлөп, билеттерди сатып алып, келип сүйлөшөлүк, эмне кылабыз деп чакырышат. Бүгүн силерге телефон чалып аткан балдарыңыздар ошончо жылдан бери Адакан менен бирге жүрүшөт. Мен макул эмесин деген кыймылды уюштуруп, 250 миңдей адам кол коюп, чогултуп, бүгүн бияка учуп келип атышат. 50 миңден 100 миң сомдон билет алып, бир добушумду берейин деп келатат. Бул жерде отуруп алып силер 5 миң сомго сатып атасыңар. Ушундай болуп отургандар. Акыры ата-эне балага насаат акыл айтат эле го илгери. Азыр балдар айтып калбадыбы бизгечи. Ошон үчүн катуураак ойлонойлук. Кара Суулуктар, шаарлыктар, мен бирдемен айтайын, капа болбогула. Тоодо жашаган эл силерге караганда саясий деңгээли өтө бийик экен. Мен барып келдим мына папа аксакалдар кайра бизге үйрөтүп атат. Балам мындай кылгыла,
өздөрү чогулуп келип, өздөрү наблюдатель коюп дегендей өтө чоң аракет кылып атат. Мына шаарда жашаган эл канары бир аз мындай көңүл кошураак болуп атабыз да. Азыр эртеге мынауга аракет кылып чечпесек, кийинкиси кыйын болуп калат. Биз жылдан жылга азыр курсаны көп айтмакчы, мына жаздын чекесине келип калдык. Ошол жака түшүп кете турган жерге келдик. Мен неге парламентке барайын деп, мени Адахан чакырган жок. Мен өзүм бардым, Адахан не кылайлык айтчы, мен кошулуп, менен депутат чыгабы десем, чыгат ака деди. Мен барсам, Кудай буйруса, 83-80 дебейм деди. Мен айта турган сөзүмдү билем. Акыры 45 жылдан бери коомду сындап, сатира жазып жүргөн кишимин го. 45 жылдан бери жазам. Сатып алабыз деп өтө чоң акчаларды сунушташты. Оны Адахан айткан жалтырак сүрөттөрдүн ичинде болгондо мен барбай койдум. Мен силер жакта болоюн дедим, бүтүн Кыргызстан жакта болоюн. Мен жүрөгүмдөгү туура жолду көрсөткөн ушул гана жол. Адахан мага жакпайт дейт кээ бирөөлөр, мага эм жакпайт. Адахан баарыбызга жага турган 18 кыз эмес. Адахандын көрсөткөн жолу туура. Жагабы, жакпайбы, башка жол жок. Туганда, мен мына Кара сууну аралап жүрүп бирдемелерди угуп таң калып атам. Кээ бир айылдар айыл менен заложник болуп калышыптыр. Заложник биз дейт, барсаң жок, сүйлөшпөйм Рахман ака. Сиз бара бериң, кийин өзүм жайлайм, бирок аз болбойт дейт. Өзүңүз сабайм ошондо. Ошо өзүм сабайм ошондо. Ушундай да болобу? Антип жашагандан көрө жашаш керек туугандар. Бул кандай деген нерсе? Биз качан айылдык деңгээлден өдөө көтөрүлөбүз? Качан өзүбүздү адамбыз деп сезебиз? Сен соттон адилеттик издеп барганыңда жаныңда эч ким турган жокко, ооруп доктурга барганда жаныңда эч ким турганың жокко. Ушулардын баарын унутуп калабызбы? Эртеге бүтөт го мунунун бардыгы. Кайрыда жыртык тепшин жанында каласыңбы? Ушуга кандай акыл жетпей атат? Келиңиздер. Сураныш сиздерден. Эртеге утулса, силер утуласыңар. Башка эч ким утулбайт. Өзүңөрдү шайлагыла. Мен баланчага жүгүрдүм, түкүнчөгө жүгүрдүм дегенди айтасыңар. Жүгүрбөй эч кимге. Өзүңдү өзүң шайла. Бул меники. Менин сөзүмдү айтат деп шайла. Ошол жерде барсам мен силердин сөзүңөрдү сүйлөйм. Мына турган балдардын бардыгы силердин сөзүңөрдү сүйлөйт. Силер бизи шайласаңыздар уялбайсыздар. Мына менин депутатым деп кайсы жерде турса, сыймыктануу менен айтасыңар. Биздин жогорку кеңештин төрагасы Астанага барып былтыр сүйлөгөн бир чоң жыйында. Кече Казакстанга барсам, эл айтып атат казактар. Силердин төраганын сүйлөп кеткен сөзүн бир жылдан бери которо албай атабыз дейт. Ал кыргызча сүйлөдүбү, орусча сүйлөдүбү, кайсы тилде сүйлөдү деп. Туугандар, келгиле, токтотойлук. Бизнесмендер бизнесин кылсын. Саясатка аралашпасын. Саясат деген бул башка нерсе. Мына Израиль деген мамлекетте атайын мыйзам бар. Бизнесменди парламентке алып барбайсың деген мыйзам бар. Биз ушуну срочно киргизишибиз керек. Биз алмашып алдык. Алар аяка силерди коргоону барган жок, бизнесин коргоону коркуп барып атат. Өкмөттү жактыр десе жактырат, 5 күндөн кийин болбой калды, жакпа десе кайра жактырбайт. Бет жок буларда. Мен жаздым го, кантип кайсы бет менен келесиңер деп кайрылып жаздым го. Эми менин арманым жаман көп. Мен сүйлөсөм, Адахан Бисамбаевич, өтө көп сүйлөй берем да. Ито зорго сөз берди, алдырчы Рахман ака сүйлөбө депчи. Ошон үчүн келгиле дагы бир жолу кайрылайын. Эл ойгонду. Эл ойгонду, эң башкысы ойгонду. Азыр элдин ичиндеги жүргөн сөздөр жүрөктөрү ойгонуп, бүтүн Кыргызстанды колдойлу деп жүрүшөт. Коркутса дагы, паспортун алып койсо дагы, акчасын алып алса дагы, бар бир шайлайм дейт. Мен айттым, акча таркаткандар, кече. Акча берип жүргөндөр силерге жаман болот. Эртең эл бүтүн Кыргызстанды шайлап туруп, акчасын таркаткан силер отчетуңарды бере албай кыйналасыңар. 1000 адамга акча берген болсоң 500-ün таппайсың. Эртең бүтүн шайлайбыз деп жүрөт. Анан балеге силер каласыңар. Ошон үчүн азыр токтоткула деп атам. Азыр токтотуп, эсиңе келип, элдин бардыгы чогулуп, бир муштумга түйүлүп, эртеңки шайлоодо бүтүндү колдоп, өзүңөрдү колдоп алгыла. Алга бүтүн Кыргызстан. Рахмат Рахман ака, сиз сүйлөбөй эле коюңуз дегеним 45 жылдан бери сүйлөп атасыз да, ошондон бери айтып атам. Эми күчтү топтоп ушунун баарын жогорку кеңешке барганда сүйлөгөндө насип кылсын.
Жаштарга сөз бербейбиz. Булар үйрөнөбүз деп жүрөт. Шакирт. Кудай кааласа биздин аркабыздан да ушундай азаматтар чыгат. Генерал Асановтай бололу деп бизде капитан болгон жаш кызыбыз бар. Аламедин районунан. Айгүл деген Айдарова. 30 канча жашта экен. Жаш 33-32 жаштагы. Мен Исхак Абсаматовичтей болушум керек деп жаш жигиттер жүрөт. Мен Курсан Асановичтей же Рахман Разыковтай болушум керек деп мына жерде жаш 30дагы жигиттер жүрөт. Биздин пешенебизге ушуну жазыптыр. Аллах кут кылсын. Биздин аркабыздан акча алам деп чуркабай, биздин аркабыздан акыл үйрөнөбүз деп жүгүрүп жүргөн жаштар аман болсун. Биз азыр ушул жерден бир сөз болуп кетти. Bir айылды барымтага алып алыптыр деп. Барымтагаларды эч ким алган жок. Аларды барымтага өздөрүнүн напсысы өздөрүнө алдырып отурат. Мына жерде тике караган эжелерибиз отурат, тике караган аксакалдарыбыз отурат. Ар бир кишинин көзүн карасаң көзүндө жазылып отурат. Же былгытып койгондордун көзү башкача болуп калат. Тике ачка туруп, өрмөлөп барып жуугунду ичпей, өз оокаты менен жүргөндөрдүн көзү такыр башкача. Адамдын жүрөгү эркин болмоюнча адам эч качан бактылуу болбойт. Биз мал эмеспиз. Биз кул эмеспиз. Мен көп жерден угуп атам. Баланчынын балдары түкүнчүнүн балдары менен урушуп кетиптир. Түкүнчүнүн балдары баланчынын балдары менен биригип кетиптир. Айланайын мусулмандар. Өзүңдүн атаңдын баласы эмессиң бе сен? Сен кимдин баласысың? Бирдемеде айтат экен, биз баланчынын балдарыбыз. Харамдан туулдуңбу сен? Сен атаң бар го. Сен энең бар го. Ушундай болуп бөлүнүп атыптыр азыр. Баланчынын балдарыбыз. Түкүнчүнүн балдарыбыз. Түшүнүп атасыңарбы? Не деген уят бул? Не деген маскара? Жахилия доорунда мусулманчылык киргенге чейин ким багып алса, ушундай бала кылып алса, ошонун баласы деп аталып калган. Кийин мусулманчылык келгенде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга ушундай кабар келген: бала төшөктүкү деген. Бирөөнү бала кылып багып алсаң дагы өзүңдүн атыңды бергенге тыюу салган. Ар бир бала өзүнүн аты менен аталсын деген. Жаштар, мен силерге кайрылам. Биз баланчынын балдарыбыз. Жерге кир атаң. Атаңды сатып, башка бирөөгө бала болгон сен куруп кал. Сен каяка барасың? Түкүнчүнүн балдары менен сүйлөшкөнү барат экен. Бул не деген шермендечилик? Бул не деген кайгы, улуттук кайгы? Өз атаңдын аты менен жүр. Өз атаңдын атын көтөр. Мен ушундай мамлекетте жашагым келет. Мен ушундай намысы бийик, арияти таза азаматтардын өлкөсүндө жашагым келет. Мен бирөөнүн аркасынан бирөө кыйбат кылган мамлекетте жашагым келбейт. Мен жетим жесирдин акысын жеп, алдуусу алсызын тоногон мамлекетте жашагым келбейт. Мен уурларын көтөрүп, чыныгы уулдарын тепкилеген өлкөдө жашагым келбейт. Мен уурларды көтөрүп, атак банк берип, ошолорго сыйынып бата берген аксакалдарды көргүм да келбейт. Мен ошол уурларды, ошолорду бир тутуп, ошолордун алдында шыйпаңдап, өрмөлөп мага бир сөөгө кыргытып коёр бекен деген арсыз элдин өкүлү болгум келбейт. Мен чөгөлөп барып жуугунду ичип аман калганча, тикеден тике туруп ачкадан өлгөнүм артык деген өлкөдө жашагым келет. Мен өз намысын берген Курманжан Датканын элин көргүм келет. Башын кыя чапканы турса дагы, кылычын жалаңаштап турса дагы, башын коркпой саждага баратканда башы кеткен Алымбектин урпактарын көргүм келет. Мен өзүнүн бир кесе оокаты үчүн эмес, өз өлкөсү өзүнүн жери үчүн тикеден тике карап кеткен азаматтардын өлкөсүндө жашагым келет. Мен бирөөдүн акчасын алып алып, шыйпаңдап күчүк болуп бекинип жүргүм келбейт. Мен күндүзү чогулушка баргандан коркуп, түндө бирөөнүн үйүнө түркүдөй болуп уурданып барып, маселе чечкенди көргүм келбейт.
Men Allah жараткан Allah'tın жаратканынан коркпостон пендесинен титиреп жүргөн көр пенделерди көргүм келбейт, ошол өлкөдө жашагым келбейт. Мен балдарын сыртка тентитип жиберген бийликтин бийлик катары тааныбайм. Мен алсызды соттоп, алдууну актап чыккан сотту көргүм келбейт. Мен жетелеп барып тагдырымды чечкен, бирөөнүн алдында мал болуп жетеленген өлкөдө жашагым келбейт. Мен өз тагдырымды өзүм чечким келет. Мен өзүм сыйлаган кишини сыйлагым келет. Өзүм жек көргөн кишини жек көргүм келет. Мен өзүм каалаган жерде отуруп чай ичким келет. Бирөө жетелеп барып байлап койгон жерден чай ичким келбейт. Качан ушундай өлкөнү курабыз? Качан ушундай мамлекет болобуз? Мен кече Бишкекте ушул жолчыракты билесиңерби? Светофор дейсиңер силер айылда. Мен ушу айылга келгенде орусча үйрөнөм кейде. Ошол кызыл күйүп калып, токтоп калып, 4 сап кулагыма коюлду. Мен Рахман Разыковтай ыр жаза албайм. Жолон Мамытовтай боло албайм. Же Болуш Мадазимов боло албайм. Рахман эке айтты, кара сууну тааныткан эки эле киши элек деп. Жок. Кара сууну Болуш Мадазимов деген таанытып кеткен. Кара сууну социалисттик эмгектин эки жолку баатырлары таанытып кеткен. Кара суудан эмне деген залкарлар чыккан. Эми заманга жараша кара сууну тааныткандар башка замандар болуп чыгып атат. Биз эмгек менен, биз акыл эс менен, биз кызыл тил менен таанытып келген кара суу. Мен ушул жерден баса белгилегим келет. Ушул 4 сабырды байкаңыздар. Тапканыбыз эгиз болсун. Телегейибиз тегиз болсун. Тагдырыңа күйсөң эгер, тандаганың 8 болсун деп атам. Мына ушул ак тилек биздин каалообуз. Бизге ошол жараткан буйруду биз барып эң акыркы катталган партия катарында башкалар өздөрүнүн тагдырын өздөрү жулуп алды. Бирөөлөргө белги коюп койгон экен, бирди таап чыгыптыр. Бирөөлөргө белги койгон экен, дагы бирди таап чыгыптыр. Бизге Аллахтын өзү калтырып, эң акырында калган куту 8 экен. 8 бул түбөлүктүүлүктүн белгиси дейт. Амин. 8 бул байлыктын белгиси дейт. Амин. 8 бул чексиздиктин белгиси дейт. Амин. 8 16 партия катталып баратса, 8 как ортосу экен. Калыстык ортодо болот. Эки адам урушса дагы бири ак, бири кара болбойт. Ортодо болот. Ошол 16 партиянын ичиндеги так калыстыкты орното турган партия бул 8-партия. Бул бүтүн Кыргызстан партиясы.